Бул окуя айылдагы фермада болгон. Фермада Дейзи аттуу жөжө жашачу. Мен чоңойгондо асманга жетип бийик учам деп Дейзи курбуларына айтчу. Бирок башка жөжөлөр аны шылдың кылышчу. Дейзи бардыгыбыз эле канат какканды билебиз, бирок тооктор учпайт. Дейзи болсо оюнан кайткан жок. Ал күн сайын машыга турган болду. Дейзи машыгып жатканда өзүнө аябай бийик учуп бараткандай сезилчү. Аны ылдый жактагы жөжөлөр карап тургандай элестетчү. Дейзиге таранчы чаба элекелери менен кошо учуп бараткандай туюлчу. Дейзи күнүгө канатын каккылайт, күүлөнөт. Жерден бир аз өйдө көтөрүлүп барып эле кайра жерге кулай берчү. Мен эч качан уча албайт окшойм, баары эле туура айткан окшойт деп апасына ыйлаган күндөрү да болду. Дейзи, сен